Ассаламу алейкум, апалар, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү түз эфирибизди жомоктор тууралуу сүйлөшөбүз. Келиңиздер. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум, апалар, кандайсыздар? Келиңиздер, адамдар кичине киришсин. Кандайсыздар, тынчсыздарбы, суукта үшүбөй эле отурасыздарбы? Бала чака аманбы? Ден соолуктарыңыздар кандай? Мен жакшы, Кудайга шүгүр. Жомокторду окудуңуздарбы? 3 жомок белек алдыңыздарбы? Жазыңыздарчы. Жомокту кайсы реквизитке которуп алабыз дейт. Нурзат личкага жазсаңыз эле, номериңизди жазсаңыз эле келип кетсе, сизге дароо 3 жомокту белекке беришет. 3 жомокту окугандан кийин дагы 76 жомокту сатып алсаңыздар болот. Элестетиңиздер, ичинде 76 жомок бар. Эми ошол электронныйга батышы 76 болду да. Акбермет, мен да силерди жакшы көрөм. Сонун жомоктор, ошо жомоктор тууралуу сүйлөшөлү деп бүгүн эфирге чыгып калдым. Жазып жатам дейт. Нурзат, сизге бара элекпи? Жок, мен Бишкектемин, Акбермет. Номерлер ушунчалык көп келгендиктен эми КамАЗ менен эле төгүп койгондой болду да, номерлерчи ушундай 5-6 кыз дагы жетишпей атат. Жомокту канча жаштан окуп баштап берип башташ керек? Өзү негизи жомокту 3 жаштан баштап, сөзгө түшүнгөндөн баштап, 2 жаштан баштап деле мындай өзүнүн жаш курагына жараша балаңыз эмнеге кызыгып атат? Кайсы жаныбарды жакшы көрүп жатат, же кайсы машинаны жакшы көрүп жатабы? Ошолорго ылайыкташтырып туруп айтып берсеңиздер болот. Нурзат, өзүм сизге жөнөтөйүн. Сизди скриншот кылып алайын дагы. Азыр номериңизди таштасаңыз, бул жака азыр жөнөтүшөт. Биякта кыздар отурат экен, Турсунай барсаңарбы? Дароо Нурзатка жомокту жөнөтүп койгула белекке. Алейкум ассалам. Мындай сураш, 76 жомок деп атасыз, 76нын сыры барбы депчи? Жок. Алымдын жетиши жазылган ушу 76 болду. Бирок азыр 76дан көп жомок болду. Бирок электрондук китепке 76 жомок баты да. Мына Нурзат номер таштады. Азыр кыздар кирсин. Анан менеджер кыздарым кирсин, түз эфирге. Сиздердин номериңиздерге дароо жөнөтөт. Ошондо номер таштагыла деп айтам. Канча жашка чейин окуп берсе болот дейт. Жомоктун жашы жок негизичи. Чоң адамдарга да жомок айтып берет да, терапиялык жомоктор деп коет. Сиздер деле психологиялык жактан психологторго кайрылсаңыз, чоң адамдарга деле жомок айтып берип, мындай жакшы түшүнүктөрдү киргизет да. Жомок Нургүл номер таштады. Азыр номер таштабай туруңуздар. Азырынча электронный жомоктор жок, кечиккен жоксуңар, Гүзел, беребиз, баардыгыңыздарга беребиз. Бизде эмебиз го, мындай кеңпейил, баардыгыңыздарга беребиз. Мен алам, окуйм дегендерге таштай беребиз баардыгына. Мурун 3 жомок берилген, азыр 3 жомок берилип атат. Мурун албагандар болсо, азыр 6 жомок аласыздар да. 6 жомокту тең ала элекмин, жаңымын десеңиздер, кыздар 6 жомокту тең жөнөтүшөт. Мурун 3 жомок бергенбиз, азыр повторно экинчи жолу башка жомокту жөнөтүп атабыз. Бекер жомокту алып окугандар болсо, Турсунай келди. Турсунай, кандайсың? Бияктан уже номерлер таштай башташты, жомок алабыз деп. Ошо кыздар номер таштагандарга жомок жөнөтүп коюшсунчу, кыздар. Чакырсаң Турсунай башка кыздарды. Сиздер номериңиздерди таштай бериңиздер. Азыр бул жакта кыздар сиздерге бассаңыздарга жомокторду жөнөтүп коюшат. Эми жомоктор кандай түрлөргө бөлүнөт? Нурзат, мен да жомокторду аябай жакшы көрөмүн. Жомокторду айтканда элестетип алгам. Мен кичинекейимде 6 жашымдан өзүм китеп окуп баштаганмын да.
казак эл жомоктору, орус эл жомоктору жөнүндө китептерди алып келип беришкен. Казак эл жомоктору эсимде, аябай жоон китеп болчу. Кыргыз эл жомокторун мага таап бериңиздерчи десем, ата энем таап бере алышкан эмес да. Кыргыз эл жомокторун таап мен ушунчалык окугум келгенде кыргыз эл жомокторунчу. Бирок ошо 6, 7, 8, 9 жашында таап бере алышкан жок. Ошондо ойлогомун. Значит, азыр кыргыз эл жомокторун таап бере албай атышат, жок окшойт. Мен өзүм жазам анда кийин чоңойгондо деп ойлоп койгом да. Анан акырында жазып жүрдүм, аз даган бир жомок, мындан бир жыл мурун билесиздер, 2 жомогумду чыгарганмын. Телеграмдагылар билет, ал жака жөнөтүп, андан кийин акырын жазып жүрүп, быйыл ушул насип экен элге чыгарганга. Эми китебине даярдыктар көрүлүп атат, китебине художниктер иштеп атышат. Художниктер ишин бүткөндөн кийин типографияга беребиз, ал жактан буйруса китеби дагы жарык көрөт. Бирок китебинде жомоктор кичине азыраак болот. Бул жактан электронный алган сиздерге выгодно болот да. Жомоктор ар кандай түрлөргө бөлүнөт апалар. Ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Биринчи бул сыйкырдуу жомоктор деп айтылат. Сыйкырдуу жомоктор билесиздер, бул жакта сыйкырдуу окуялар, сыйкырдуу каармандар, фантастикалык дүйнөгө негизделген жескемпирлер, перилер, дөөлөр деп жазылган. Мурун дөөлөрдү да аябай элестетип болчумун да окугандачы. Алтын балык жөнүндө жомоктагы бул фантастикалык жомокторго кирип кетет. Балыкты сүйлөтүп коюшат го. Андан кийин жаныбарлар жөнүндө жомоктор бар. Жаныбарлар негизги каарман катары сүрөттөлгөн. Алар бир адамдык сапаттарга ээ кылып коебуз да бул жомоктордочу. Ошолор аркылуу тарбиялык сабактар берилет жаныбарлар аркылуу. Мисалы үчүн менде ач көз корозду окудуңуздар, ач көз короз дегенде көп апалар аябай жакшы отзывдар жазып атышат. Мен балдарыма окуп берип койсом, ач көз болбой, сен ач көз короз болуп калдың го деп бирин-бири буюмдарын бербей койсо айтып атышат дейт да. Көрдүңүздөрбү, жомоктор балага ушунчалык сонун таасирин берет, бул жагында орноп калат да. Ошого окшош окуя алганда эле эстейт, жомокто эстеп туруп, мындай чечим кылыш керек экен, мындай айтыш керек экен, андай туура эмес болуп калат деп билишет да балдарчы. Менде жаныбарлар жөнүндө жомоктор дагы көп. Турмуштук жомоктор бар. Турмуштук жомоктор да бар менде. Окуялар чыныгы жашоо менен байланыштуу болот да, окуялар жомогундачы. Анан реалдуу адамдардын жашоосун сүрөттөйт. Бул жерде реалдуу балдардын жашоосун сүрөттөйт көбүнчө. Булар акылмандыкка, эмгекчилдикке, сый-урматка, адилеттүүлүккө ушундай үндөйт да. Мисалы, менде бир жомок бар, турмуштук жомок. Иниси менен эжеси токойду аралап жүргөндө, иниси мусорларды ыргытканда, эжеси жок, мусорларды ыргытпа, бул жаратылышка кантип сый мамиле көрсөтүш керек деген көрсөтөт да. Бул туура жака үндөгөн жаратылышка болгон сый-урматты көрсөтөт бул жомокточу, мисалы үчүн. Андан кийин баатырдык жомоктор бар. Баатырдык жомоктордо бул баатырлардын эрдиги, кыйынчылыктарды жеңүү, элди коргоо жөнүндө айтылат. Үнүм бар, мындай өзүңүздө болсо керек, бир чыгып кайда кирсеңиздер болот, эгер үнүм угулбай аткан болсо. Андан күлкүлүү жомоктор болот. Күлкүлүү. Акырында суроо жоопко жооп берем, Жанар. Акырында сөзсүз түрдө суроо жооп болот. Күлкүлүү жомоктор бул юморго, кызыктуу окуяларга негизделген. Булар балдардын көңүл ачуучу үчүн, күлдүрүш үчүн айтылат. Андан кийин мифологиялык жомоктор бар, мифтер айтылган. Бул байыркы доорлордун ишенимдерине, мифологиялык каармандарга, бир жаратылыштын күчтөрүнө мифтер кошулуп жазылган да бул жергечи. Эми караңыздар, жомоктордун балдарга болгон пайдасы. Көбүнчө эле балдарга туура тарбияланууну жеткизе албай атабыз, ынтымактуулукка жеткизе албай атабыз. Мына ушул жомок сиздерге эң сонун жардамчы болуп берет да. Азыр Зетмундун балдары деп атканбыз. Зетмундун балдарына тарбия беришти жакшы үйрөнө электе эле, эми башка бета муну келетат деп жазып атышат. Балдарыбыз телефон тарбиялап койбосун десек, биз кичинекейинен ушу жомокторду айтып берип турушубуз керек. Жомоктор сизге да жеңил болот да, мындай тарбиялагангачы. Жомоктор бул баланын акыл эс, эмоционалдык, социалдык өнүгүүсүнө
чоң таасир этүүчү аябай күчтүү курал болот. Жомок айтууда жоголуп кетпедиби? Күнүгө кечинде жомок айтып берүүнү адат кылып алсаңыздар болот. Айрыкча менин жомокторум терапиялык жомоктор өтө деле узун эмес. Өзү балдарыбыз өтө узун жомоктон дагы жадап кетишет да. Азыр мен художниктер иштеп атат да, художниктер айтат да, аябай жомокторуңуз кызыктуу экен, мен да кызыгып окуп атам. Кээ бир жомокторду тартканда, окуганда мен зеригип кетем дейт да, сүрөттү менде көбүнчө диалогдор көп, азыраак сүрөттөлө тургандар бар да. Алар ушул жомоктор аркылуу дүйнөнү таанып, биздин балдарыбызчы жакшы менен жаманды дагы айырмалай баштайт. Туура эмес нерсени дагы айырмалай башташат да. Бул жомокту айтып берип атканыңызда, мисалы үчүн, элестетүүлөр жакшы болот. Мен аябай элестетет болчумун да. Жомокторду окуп аткандачы, мультиктерди, кинолорду көрүп атканда даяр образдар берилет го. Биз телевизордон, телефондон даяр образдарды көрөбүз да. Образ түзүп убарга болбойт. Ал эми сиз балдарга кечинде жомок окуп бергениңизде, балдар ошол жомокторду угуп, образ түзүшөт өзүнөн. Баягы ач көз короз деп, короздор үйдөгү тоок короздор жөнүндө айтылып атканда, же кызыл алма жомогу бар, ушулар жөнүндө бала элестетип, өзүнчө образ түзүлгөндө мээ иштейт да, көрдүңүздөрбү? Бул элестетүү менен чыгармачылыкты өнүктүрөт. Жомоктор баланын фантазиясын күчөтөт. Элестетүү жөндөмүн кеңейтет. Балдар кыялындагы жаңы дүйнөлөрдү жаратат, өздөрүнчө бир дүйнө куруп алат да, жаңы дүйнөлөрдү куруп, чыгармачыл ой жүгүртүүнү калыптандырат. Мисалы үчүн, азыр мен биринчи китеп окусам, бир китепти аябай кызыгып окудум дагы, башка ошол китептен кино тартылыптыр деген угуп, киносун көрө албай койдум да. Азыр деле балдарыңыздарга жомок айтып бересиздер, мисалы үчүн, мультфильмдер бар го, Колобоктун мультфильми бар, дагы кайсы бир жомокторду окуп бергенден кийин балдарга мына жомок тууралуу китеп жазылып, кино тартылыптыр, мультик тартылыптыр деп көрсөтсөңүздөр, бала жомокту кызыгып уккан, бирок ал мультикти көрбөй коюшу мүмкүн. Себеби сиз жомокту айтып берип атканда өзүнчө бир образды түзүп алган, элестетүүнү түзүп алган, өзүнүн элестетүүсүнө ал мультиктин образдары туура келбей калса, ал балага жакпай калат да, мультиктерчи. Ошон үчүн таң калбаңыздар. Балдаргачы жомоктор жакшы менен жаманды, туура кыймыл аракет менен туура эмес нерсени ажыратканды үйрөтөт. Балдаргачы адилеттүүлүк менен адилетсиздикти түшүнүүгө жардам берет. Балдар каармандардын жүрүм туруму аркылуу туура чечимдерди кабыл алганды үйрөнөт апалар. Балдар мындай балдар каармандардын ордуна өзүн коюп алат дагы, элестетип угат да, өзү главный каарман болуп алышат. Жомокторду айтып берип аткандачы. Анан бир жомокту эле кайта айттыра берет кээ бир балдарчы. Айта бериңиздер бир жомокту, себеби баягы өзүнө образ түзүп алганда, толугураак образ түзө элек болгон болсо, бала сурай берет, кайта сурай берет да. Бир мультикти деле кайта көрө беришет го балдарчы. Ошол мультикте ар бир майда деталдарына чейин эсинде калтыргысы келет, ар бир майда деталдарын изилдегиси келет. Ошон үчүн кайта бир мультикти деле көрө беришет балдарчы. Тез экрандар алмаша бергенде дагы балдар чарчап калат. Ар түрдүү мультиктерди кое бергенде дагы балдар чарчап калышат да. Анан албетте жомоктор баарыбыз эле билебиз, бул тилди, анан сөз байлыгын да өнүктүрөт. Канча жашка чейинки балдар жомок угат. Негизи балдарыңыздар менен мамилеңиздер жакшы болгон болсо, балдар 18 жашка чейин эле угат. Мен деле азыр балдарым 20га деле чыгып калды. Кыскача жомоктор дей балам, мындай сонун жомок бар экен, айтып берейин деп, тамак ичип, сүйлөшүп отуруп калганда жомокторду айтып берип койсом, аябай күлкүлүү жомоктор болсо күлүп калышат, анан аябай мааниси жакшы экен деп эме кылышат да, мындай сонун жомок экен депчи. Сиз жолдошуңузга деле айтып берсеңиз болот да. Эми меники жаш балдардыкы терапиялык жомоктор, атайын чоңдордун жомоктору бар. Аябай сонун үй бүлөлүк, баягы бактылуулукту билдире алган жомоктор бар. Ошо жомок сыяктуу жеңил айтып туруп, жеткизип койсоңуздар болот да, түшүнүп келет. Бул мындай ышкырык сыяктуу, мындай жүрөгүнүн тереңине орноп калат да, ошо жомоктогу сөздөр. Деп ушундай кылыш керек турбайбы деген нерселер мындай сизде эстетип турат. Анан балдарга бул эмоцияларды түшүнүүгө жардам берет. Жомоктордо берилген каармандардын сезимдери аркылуу бала өзүнүн эмоцияларын түшүнөт, башкалардын эмоциясын түшүнөт. Балдарчы коркуу, кубаныч, кайгы, уялуу сезимдери тууралуу түшүнөт.
менде мисалы кызыл алма тууралуу жомокту окудуңуздарбы, окуганда жазып койсоңуздар, ал жерде уялуу сезим менен таанышат балачы. Мисалы апасы ушунчалык мээнет кылган сонун алмаларды таш менен күйүп салат да, кызчы таш менен күйүп салып түшүнө алмалары кирет, дагы алмалар айтат да, бизди аябай мээнет менен өстүрүп жатты эле, сен күйүп салдың дегенде кыз өзүнчө бир тартына берет, уялуу сезим экени менен өзү кыз таанышат да, эртеси апасына ошо алмаларды мен күйүп салдым мойнуна алат да, уялуу сезим бул жакшы жакка түртөт экендигин түшүндүргөн жомок, окудук сонун экен дейт. Чоң адамдарга деле таасир этет. Мен иним редактор болуп оңдоду да, жомокторду оңдоду, айтат да, иним айтат да, өзү 30дан ашып калды. Бул балдарга эмес, мен деле аябай көп эме таасир алдым, мен деле өзүм оңдодум дейт да, ушу жомоктор аркылуу депчи. Ошондуктан багы жаш курактарына 76 жомоктун арасынан өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот. Уялуу сезим жөнүндө ошо кызыл алма жомогу балдарды уялуу сезим менен тааныштырат, коркуу сезимдери менен тааныштырат. Балам анча караңгыдан коркпой калды дегендер жазып атышат бул жаккачы. Балдарга моралдык сабактарды берет жомоктор. Биз тартипке үйрөтө албай аткан болсок, боорукер бол деп айткандан балдарыбыз анча таасир албашы мүмкүн. Ошо жомок аркылуу буларды балдар түшүнө алат да. Эмгекчилдик, тартип, эми азыр заманбап жашоого ылайыктуу компьютердүк оюндар тууралуу да жомоктор киргизип койгом. Кичинекей балдар ошол компьютердүк оюндардын терс жактарын укса, чоңойгондо зависимость болбойт да, көзү каранды болбой калат. Жаңы ойноп кызыгып кетип баштаганда ошол мурунку уккан жомогун эстейт да, сиздер айтып берген. Мисалы, компьютердүк оюндун тузагы деген жомок бар. Азыр сиздерге айтып берсем болот. Чечим чыгарганга үйрөтөт, логикага үйрөтөт балдарыбызды. Жомоктордо кармандар көйгөйлөрдү чечүү үчүн ар кандай жолдорду издешет да, чечимдерди кабыл алышат. Бул баланы көйгөйлөрдү анализдөөгө, туура чечим кабыл алууга үйрөтөт апалар. Анан кийин ыймандуулукка үйрөтөт, биздин салттарга үйрөтөт дегендей да. Жомоктор менен балдар баалуулуктарды, баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды үйрөнөт да. Анан ыймандуу болгондо, ыйманды жеткирүүдө ушул жомоктор аябай чоң ролду ойнойт. Мисалы үчүн бир жомогунда мындай, кичинекей куштун баласы баягы өз алдынча кеткиси келип, үйүнөн алыстарга, мен деле күчтүүмүн, алыстарга уча алам деп кетип калып, чарчап калып, бир жерге түшүп ачка ыйлап отурганда, анан ата энеси, бир туугандары издеп келип, ушундай жерлери бар да. Бул жомоктон мисалы үчүн бала ата энесинин тилин алган жакшы, өзү жалгыз алыс жактарга кетип калса кыйналып каларын түшүнөт. Тартипке үйрөтүүчү, мисалы оюнчуктарын чача берген, тартиби жок. Балдарга дагы сиздер эми оюнчуктарын жыйнатышым керек, кантип тартипке үйрөтөм деп сурай бересиздер го, ошого үйрөтө турган жомоктор бар. Андан сырткары баланын өзүнүн баалуулуктарын билдире турган жомоктор бар да. Кичине болсо дагы өзүнүн баалуу экендигин, ошо үй бүлөсү үчүн маанилүү экендигин билдирет. Ооба, сабактарга кызыктыруучу жомоктор бар. Сабактарга эмне үчүн кандай пайдасы бар, ошолорго да үйрөтүүчү жомоктор бар. Анан бул балдар угушун керек. Сиз жомок айтып бересиңер, мени карап мындай угушун керек дебеңиздер. Башында балдар кыймылдай берсин, ойной берсин, сиздер айтып берип кое бериңиздер жөн элечи. Кыймылдабай угуп отур, мени кара десеңиздер да болбойт. Кээ бир балдар денесин сезип туруш керек, кыймылдап туруш керек. Сабак окутуп атканда деле сиздердин балдарыңыздар кээде кыймылдап турат да, бир нерселерди кармалап, ручкаларды кармалап, ушунда тынч отур деп урушасыздарбы? Кээ бир балдар ушундай кыймылдап туруш керек. Ручкаларды кармап, колунда кыймылдатып турганда гана, денесин сезип турганда гана жакшы түшүнүк алат да. Кыймылдаганына тыюу сала бербеңиздер. Сиз жөн гана айтып бере берсеңиздер болот. Балдарга жомоктор үмүт менен шыктанууну да берет. Жомоктордо көп учурда жакшы кармандар бир кыйынчылыктарга учурап калса дагы, кыйынчылыктарды жеңип, ийгиликтерге жеткен жерлери бар. Бул балага үмүт берип, өзүн жеңүүчү катары сезүүгө шыктандырат да, балдарчы. Үй бүлөлүк байланыштарды бекемдейт, үй бүлөнүн баалуулуктарын аябай сонун түшүнүктөрдү берет буларчы. Жомокторду чогуу окуп,
угуп, ата эне менен баланын ортосундагы эмоционалдык байланыштарды бекемдейт. Андан сырткары ошол үй бүлөнүн баалуулуктарын бере турган дагы жомоктор бар, апалар. Чогуу жомок окуп, бул баланын ата энеси менен убакыт өткөрүүсүнө эң сонун мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, консультацияга келген кичинекей балдарда жомок айтып береби деп сурап калдым. Бүгүн эле сурап калдым, жок дейт, жомок кээде окуп берип калат дейт. Сага күнү жомок окуп бергенде жакшы беле десем, ооба жакшы болот эле да, сонун болот эле деп айтып атат да. Көрдүңүздөрбү, кичинекей эле 5-6 жаштагы балдар. Балдар күтөт да. Анан сиздер деле эми иштен чарчап келесиз деп түшүнөм, бирок кыска бул 5 минутка жетпеген убактыңыздарды бөлүп ушундай жомокту айтып берип туруп балдарыңыздарга чыгып кетип өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кыла берсеңиздер, балдар өзүнүн фантазиясын өнүктүрүп, ошол жомокторду элестетип кала берет. Андан кийин менде табият жомоктору да бар. Табият жомоктору аркылуу балдар табият менен, жаратылыш менен таанышат. Гүлдөрдүн аты менен таанышат. Кызгалдак тууралуу Байтичкейди чыгарып койду, окудуңуздар, бардыңыздар, Байтичкей жомогу кандай сонун да. Кызгалдак жомогу, астра гүлү жомогу, андан кийин шамал жөнүндө керек болсо шамал тууралуу, шамал менен таанышат. Кээде балдар шамалдан эле коркуп кетиши мүмкүн да. 5 жашка чейин эмне жомок окуйбуз дейсиздер. Ушул айтып атпайм, жомоктор. Менин жомогумду алып берип окутуңуздар. Менин жомокторум терапиялык жомокторго кирет. Кыска, нуска, ушундай балдарды тарбиялай турган жомоктор бар да. Балдарыбыз жомок айтып берүү менен бул окууга болгон сүйүүнү да койготсок болот, апалар. Жомоктор балага кызыктуу, көңүлдүү болгондуктан алар сиздер айтып бербей алганда, баягы окууну үйрөнгөндө өздөрү баягы окугусу келип китепке болгон кызыгуусу пайда болот. Жомоктор бул жөн гана көңүл ачуу эмес, балдарга көңүл ачуу гана, оюнду деле көңүл ачуу катары ойной беребиз го. Мына оюн аркылуу, жомок аркылуу айтып берсеңиздер болот да. Бул жомок баланын мээси, жүрөгү, инсандык сапаттарын өнүктүрүү үчүн аябай баа жеткис курал болуп эсептелет. Анан апалар мындай, садикке алып бара турган балдарды даярдаганда, мектепке даярдай турганда мындай денесине колуңуздар менен айтып берип туруп кылсаңыздар болот да. Мисалы үчүн бала кетип атат, мындай тегерек нерсени көрүп калыптыр деген сыяктуу денесине колуңуздар менен тартып айтып берсеңиздер болот. Ошондо баланын денеси аябай сиңирет да, ушул нерселердичи. Эми терапиялык жомоктор деген эмне? Жомоктордун түрлөрүн айтып өттүм, же болбосо кээ биркилер балдардын фантастикалык жомокторду күтүп атышат, же эмоционалдык, багында качып кетиптир, кубалаптыр деген сыяктууларды күтүп атат дейт да. Терапиялык жомоктор бул баланын психологиялык, эмоционалдык, социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүүчү атайын жазылган жомоктор, апалар. Алар балдардын жүрүм-турумун калыптандырууда өтө чоң жардамдарды берет. Бул жомоктор ар кандай темада жазылып, көйгөйдү чечүү үчүн багытталган. Ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн түздөн түз таасир этет, же кыйыр жол менен мындай кыйгаштантып, багы керегем сага айтам, келиним сен ук деген макал бар го, ошол сыяктуу да. Балдарым чоңойгон сайын апа болуш да кыйын болуп баратат дейт. Ооба, апа болуш деле кыйын болуп баратат азыркы заманда, өзү чынын айткандачы. Ошон үчүн жомоктор сиздерге сонун жардамчы болуп бере алат, апалар. Эми жомоктун таасирлерин билип алсаңыздарчы, сиздер бул нерсени колдонот болчусуздар да. Мен ушул жомокторду жазып бүттүм. Анан эми сыртын кантип чыгарсам болот? Бул китепти кандай форматта чыгарсам болот? Каттуу, жумшакпы, чоңбу деп китеп дүкөндөрүнө кирип жомокторду көрдүм. Көрөйүн дедим да, сырттарын кандай кылып чыгарсам болот деп пландаштырып атам да. Анан кирип көргөндөн кийин ичин ачып көрөсүң да, кызыгыпчы, ичин ачып көрдүм. Ичин ачып көрүп эле жалкаман кетпедимби? Аябай таң калбадымбы? Ушунчалык туура эмес жомоктор бар экен. Ушунчалык баланын психикалык терс таасирин тийгизе турган, психикасын буза турган жомоктор бар экен көрүп таң калдым, апалар. Текшерилбейт экен да бизде жомокторчу. Мен күйбөсөм, сиздерге ким күйөт? Кыргызбын да, кыргызбыз болгондон кийинчи. Ал жомоктун автору Виктор Карабаев деп турат да, эми аты кыргыз эл жомоктору деп коюптур. Кыргыз эл жомоктору деп башкалар которгон болсо деле биз уят болобуз ал жомоктордучу.
Мисалы үчүн ал жомокторду мен сторизге чыгардым, уккандар көргөндөр болсо билет, эмне деп жазылыптыр дебейсиздерби? Ал жомоктордо мисалы бирөөсүндө биринчи жерин ачканда Айгүл менен Чолпонду куткарганы келиптир. Бир баланын атын унутуп калдым. Куткарганы келип, Чолпонду куткарган келген. Анан келип Айгүлдүн сулуулугун көрүп, таң калып, Айгүлдү куткарып, сулуулугун көрүп, эстен таанып калды дейт да, мындай дендароо болуп кетти. Анан Айгүлдү өзүнө тартканда экөөнүн денеси айкалыша түштү дагы. Анан Айгүлдү сүйүп калып, бек Чолпонду вообще карабай койду деп жазып атат да. Эми бул эч нерсе эмес. Мейли. Буга таң калып туруп башка жомокту ачкан болсом, башка жомокто эмне деп турат дебейсиздерби? Караңыздар ортосун. Эки дос, бир досунун үйүнө келиптир. Ал досунун аялы бар экен, үйлөнүптүр. Анан досунун үйүнө жатып калыптыр. Досунун үйүнө жатып калып, түн ортосунда кайдан жайдан бала ойгонуп кетти деп жазып атат. Эми жомоктун өзүн айтып атам да. Кайдан жайдан ойгонуп кетип, досу менен аялы жаткан жакка жылан кирип кетип атып, жылан кирип аяшынын досунун аялынын бетин чаап алганын көрүптүр дагы, жүгүрүп барып досум ойгонуп кетпесин деп аялынын бетин соруп атат дейт да. Жыландын уусун алайын деп соруп атат дейт. Ал соруп атканда досу ойгонуп кетип туруп, досум бул эмне кылганың, сен биздин достукка шек келтирдиң го деп менин досум аялымды өөп жатат экен деп ойлоп, ушинтип айтып жатат дейт да. Эми элестетиңиздер балдар, каармандардын ордуна өзүн коюп элестетет да. Ал досун ойгото койсо, досу деле өзү сора коймок да, же деп атканда досун чаап алыптыр жылан. Досун чаап алганда досу сулк жатып, үнсүз сөзсүз жатып калды дейт дагы. Досу өлүп калыптыр. Досунукун эмнеге сора койгон жок, шап деген суроолор келет да. Эми элестетиңиздер да. Ушул жеринен эле окуп жаап туруп кетип калгам, анан сторизге чыгардым. Ушундай жомокторубуз бар экен, абайлап бериңиздер. Сиздер жомокту алып берип атканда балдарыңыздарга окуп алып берип атасыздарбы, же жөн алып берип балдарыңыздарга берип коюп атасыздарбы? Мына окугула деп берип койгондор болот да, кээ бир ата-энелерчи. Бир ата-эне ошентип кызына жомок алып бериптир. Ал жомокто бир бала, бир эркек аялы менен ойношун кармап алып, ойношун өлтүрүп коюптур деген жер бар экен. Анан кыз атасына келип сураптыр. Ата, ойнош деген эмне деп сураса, атасы чалкасы кетип эмне деп жооп беришин биле албай, өзү алып келип берген экен ал жомокту, окуп айлап келип берген экен да. Аябай уят болдум деп айтыптыр да. Анан аябай атасы ачууланып, ушу эмне деген жомоктор чыгып калган деп да. Караңыздар, эми көрдүңүздөрбү? Ооба да. Мен мынчалык жомоктор бар экен деп ойлогон эмесмин. Мен бардык эле мындай тарбиялык жактан жомоктор деп ойлогом да. Ошо да окуш керек деп окуй эле алып берип коесуздар го сиздерчи. Ичинде эмне болуп атканын балдарыңыздар билет да. Анан жанагы жомокту, досу өлүп калды, аялынын бетин жылан чакты, соруп алып, аял тирүү калды, досун жылан чакса эле өлүп калды деген жеринен токтотуп койбодум беле. Анан апам чалыптыр. Мен сторизимди көрүп, апам чалып айтат: кызым, сен именно ошол жомокту ошол жерине окуп койдуңбу дейт да. Акыры эмне болуп бүтүптүр дейт. Мен окуган жокмун акыры эмне болуп бүткөнүн десем, апам айтат: сен башын акырында окуп көрбөпсүң. Мүмкүн ошол жакшы жомоктор, именно ошол жерин сен окуп коюп, акырын айтпадың го дейт да. Анан мен айтып атпайм апамачы, эми башы аягы кандай болсо дагы ушул жери туура эмес болуп атпайбы дедим. Эми аялынын бетин соруп аткан жери айтылгандар туура эмес болуп атпайбы десем, ооба деп күлөт дагы. Бирок эртеси барып ошол китепти сатып алгым да келген жок. Акырын барып окудум. Акырын эмне болуп бүттүр дебейсиздерби? Анан акырын баягы досу өлүп калды го, үнсүз сөзсүз жатып калды, улап жатып калды деп атат да сүрөттө. Анан жонуна асып алып, досун алып жөнөптүр. Эми каяга алып жөнөдү досун? Бир чөлдө алып жөнөдү дейт. Анан аркасы астынан сыйкырча чыгып калып, сен досуңдун тирилишин каалайсыңбы деп айтат экен. Анан досу ооба дейт да. Дегенде, сен өзүңдү курмандыкка чалышың керек. Сен балалуу болбойм деп сөз берсең, досуңду тирилтем дейт экен. Анда бет бала макул, мен балалуу болбойм эч качан. Досумду тирилтип бер деп айтат экен да. Досун тирилтип берет экен. Досу тирилгенден кийин тиги айтат дейт: мына сенин досуң өзүң курмандыкка чалып сен тирилтти. Сен тирилгениң үчүн досуң эми эч качан балалуу болбойт деп айтат дейт. Эмне жаш балдарга балалуу болбойсуң деген сөздү эмнеге ал жерге кошуп атат да?
кичинекейинен эми страшный жомоктор. Ошондуктан анан апама айттым, жанагы жомогуңуз акыры вообще андан жаман бүтүп калды го деп айтып берсем таң калат. Андан кийин өткөндө студенттерге айтып берсем, студенттер айтат, жаш балдардын эмес, биздин деле психикабыз бузулуп калды Оран ажы депчи. Чында көрдүңүздөрбү кандай жомоктор бар да. Биз болсо апалар өзүбүз китептерди окуп бербейбиз, өздөрүнө эле окутуп коебуз да. Шок кедик. Айтпа, кошмар да. Мен таң калдым да. Мен айта алышпайм, Оран ажа бул жомокторду каяктан таап алдыңыз депчи. Ой, мен атайын издеп барган жокмун жаман жомоктордучу. Жакшы эле ойдо барып ушундай жомокторго туш келдим дагы. Таң калып элге жеткизишим керек экен деп ойлоп калдым да. Апалар ушунчалык азыр жалкоо болуп атабыз. Менде жомоктордон сырткары Телеграмга кошуласыздар да, жомокторду сатып алгандар. 76 жомокту 380 сомго сатып аласыздар. Билетти ойнотулат, ооба. Тиги Alipay Pro аккаунтунан ойнотулат билеттер. Анан эмне деп аттым? Телеграмга киресиздер. Телеграмда жомоктон сырткары кинолор бар. Талданган кинолор бар. Кинолордун ортосуна токтотуп туруп, талдаганбыз. Ошол сиздерге аябай чоң сабактарды берет да. Мисалы, Всем путем деген кинону аталар көрсө өтө сонун таасир берет. Ата-энелерге тарбиялык маани, ата-энелерди тарбиялай турган кино да булчу. Жомокторду балдарыңыздарга окуп бересиздер, кинолорду өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул жомоктон сырткары телефондон алыстатуучу сунуштар бар. Балдарды китеп окууга кантип кызыктырабыз деген да гайд бар. 2 гайд берилет. Жомоктордон сырткары. Андан сырткары 5 кино берилет талданган. Элестетиңиздер, жомоктор эле эмес, ал ичине киргениңиздерде сиздерди сонун сюрприздер күтүп турат да. Ошо Всем путем деген кинону бир апа жазып атпайбы, балама көр деп коюп берип кетип калганмын дейт да. Аны өзү апалар көрүш керек да. Керек болсо мен күлөм да, менин бала тарбиялоо курстарыма катышасыздар. Бирок ошону да өзүңүздөр уккуңуздар келбей, балдарды угузуп коюп, өздөрү тарбияланып калса деп ойлойсуздар да, мындай сыйкырчыдай болупчу. Апалар өзүбүз аябай жалкоо болуп атабыз да. Кандай бир күндө жарым саат ушу балдарга көңүл бурбай атабыз. Чогуу ойнобой жатабыз, жомок окуп бербей жатабыз. Мисалы, балдарыңыздардын ийгиликтүү болушун каалайсыздар. Эмнеге балдар менен машыкпай атасыздар? Убакыт бөлгөндө эле кийинтип койдум, курсагын тойгуздум, сабагын карашып койдум. Десе, библиотекада иштегем, такыр ана женикине жомок тапкан эмесмин дейт. Ооба, меникиндей жомоктор мен эми сиздерге күйүп бушам да, эми мен жомокторумду керек болсо казак тилине, өзбек тилине, орус тилине которулса деп эме кылдым. Себеби жомокторду карап атам да. Мынчалык менин жомокторум укмуш сонун экен деп койдум да. Мен эми канча менет менен өзүм балдар психологу болгон үчүн балдардын мындай жомоктор аркылуу оңдой турган кылып жазылды да. Буйруса фантастикалык да жомокторду жазам деп ойлоп атам. Анан дагы менде сонун бир китептер чыгып атат, атайын балдарга арналган. Садиктерге үйрөтүүчү, мектепке даярдыктар, баягы бала төрөлгөнгө даярдай турган, андан сырткары балдарды жаратылыш менен тааныштыра турган сонун китептер пайда болот. Бул азырынча сыр болуп турсун. Атайын ушул 3 жаш, 2 жаш балдарга арналган. Сону азыр художниктер иштеп атат. Буйруса февраль айында жарыкка чыгып калат деп ойлоп атам да. Бул жомокторду чыгарыш үчүн дагы өтө көп мындай сапаттуу, жашына кылып чыгарыш үчүн өтө көп сумма керек болуп атат. Электрондук китептер жомоктордун сатып алып, ошо китептердин кагаз түрүндө жарыкка чыгышына дагы салымыңыздарды кошкон болосуздар. Алыңыздар. Онлайнды алып окудум дейт. Сонун жомоктор бар да. Андан сырткары балдарыңыздардын өзүнө арналган жомокторду жазса болот. Балдарыңыздар ачуулуу болуп атат, Мисалы бир кызга жомок жазып бердим го, ачуулуу өзү тууралуу. Кызыңыздын атын кошуп, сиздер өзүңүздөр деле жомок токуй аласыздар, токусаңыздар болот. Аларда бир күн колум бошоп калган убакта сиздерге жомок жазганды да үйрөтөм го. Буюрса балдарыңыздарга ылайыкташтырып жомок жаза бересиздер өзүңүздөр делечи.
Анан кимде ким бул жакта жомокторду жаза ала турган болсо, бир кооздоп аңгемелерди жаза турган болсоңуздар, анда байланышсаңыздар болот. Сиздердин жомокторду дагы элдик жомоктор деп чогултсак болот, же авторлор менен чогултсак болот. Сиз менен лично кандай жолуксам болот дейт Рысбековна. Мына семинарлар болду, семинарларга келсеңиздер лично жолуга аласыздар. Жеке консультацияларым бар, азыр консультация сурап атасыздар го, бирок консультация албай турам. Азыр мен китептер менен иштешип атам, иштерим аябай көп болуп атат. Мугалимдерге семинар өткөзүп жатабыз, мугалимдерге сабак болуп жатат. Бул 2-3 айдан кийин консультацияны кайда жаңыртам. Азыр бул китептерди бир жаңсыл кылып чыгарып алып. Азыр консультация жок, кыздар. Келиңиздер, суроо берем деп жанатан бери жазып аттыңыздар эле го, суроолоруңуздарды бериңиздер. Бала тарбиялоо тууралуу суроолоруңуздарды бериңиздер. Жомок алам дегендер номерлериңиздерди таштай бериңиздер. 76 жомокту, андан сырткары 2 гайд, 5 кинону 380 сомго аласыздар. Номериңизди таштасаңыздар, кыздар сиздер менен байланышат. Бала тарбиялоо жөнүндө суроо берем деп атасыздар го, суроо бериңиздер, жооп берейин. 25 январда бүрсүн болуп калды. 25 январ аябай узак окшоп айттым го. Бүрсүн Ошко барабыз. Ошто семинар болот. Кечке чейин Ошто болобуз. Ош 26 күнү Бишкекте болобуз. Отелде. Мага жолугам деп аткандар келсеңиздер болот, семинарлардан жолугасыздар. Эркек бала менен кыз балага кандай туура мамиле берген туура дейт. Негизи бул жөнүндө дагы сабактарым бар. Эркек балага кандай тарбиялаш керек, кыз балдарга кандай тарбия бериш керек деген ютубтарда деле турат. Негизгиси эркек балдарыбыздын кыймыл аракетин, кылган аракеттерин мындай мактап, туура кылып атасың деп айтсак болот да. Кыз балдарыбыздын жөн гана кыз болгондугу үчүн, өзүнүн кылыгы, мүнөздөрү үчүн, келбети үчүн мактап, комплименттерди айтсак болот. Жомокторду укпай атышат, кантип уктурам дейт. Ушул жөнүндө айтып берейинчи. Эльза, адрес каерде болот? Сагындым сизди, дагы көрүшкүм келди дейт Эльза. Келгиле. 25-нде Ошто кайсы жерде болот? Адресин Инстаграмга жазам. Инстаграмда карап турсаңыздар болот. Балдарым укпай жатат, кантип көндүрөм дейт. Келиңиздер, ошол жөнүндө айтып берейинчи. 3 жаштагы кызымды телефондон кантип алыстатам болот дейт. Кымбат 3 жаштагы кызды уже телефонго үйрөтүп койгон болсоңуздар өтө бул туура эмес. Азыр бир видеону салабыз. 2 жыл ордунан турбай телефон чукулаган балаганы бандай лагерге алып кетишип аткандай видео бар да. Мындай наркотик колдонгондорду дарылайт, алкоголь, алкаштарды дарылаган алып кетишет го, кармап алыпчы. Азыр телефонго көз каранды болгон балдарды да ошентип алып кетип атышат да, эки жагынан күчтүп күчкө салып алып барып лагерде дарылап атышат. Бул деле телефонго көз карандылык, бул деле наркотик менен алкоголизмдин айырмасы деле жок болуп калып атат да. Тырмактары өсүп кетиптир, кантип балдар менен сүйлөшкөнүн, кантип балдар менен аралашканын билбейт. Эңкей эле мындай болуп эле телефон чукулап эле отура берипчи. Чоң эле балдар чачтары өсүп, мындай сакалдары өсүп кетиптир. Аны күчкө салып алып кетишти да лагергечи. Эми андай лагерлер бизде ачылыш үчүн өкмөт дагы бай болуш керек. Лагерлер ачылбай эле койсун, Кудай сактасын, анчалыкка барбай эле коелу. Ошон үчүн ата-энелер балдарды телефонго көз каранды болуп калбасын десеңиздер, үйдө телефонду азыраак колдонуңуздар, телефонду көрсөтпөңүздөр. Ыйласа ыйлап турат да, 3 жашар, 2 жашар балдарга телефонду ыйлайт деп эле карматып койгон бул сиздердин күнөөңүздөр болуп калат да.
Андан сырткары телефон менен интернет балдарды тарбиялап койбосун десеңиздер, алар кантип тарбиялат, каяка алып барат, эч ким билбейт да. Ошондуктан телефонду көп карматпагыла балдарга. Эми караңыздар, эгер балдарыңыздар терапиялык жомокторду уккусу келбесе, алардын кызыгуусу жетишсиз болуп атат. Мурун кийин жомок угуп көргөн эмес. Жомокторду угууга эмоционалдык даярдыгы жок экен билдирет да буларчы. Эми сиз биринчи балаңыздын кызыккан темасын аныктаңыз. Жомокторду уккусу келбей атсачы, балаңыз эмнеге кызыгат? Кайсы жаныбар жагат, кандай окуялар жаккан балагачы? Ошону караңыз, анализдеңиз, байкаңыз. Терапиялык жомокторду ошол темага ылайыкташтырып, баланын кызыккан элементтерин кошуңуз. Же баланын кызыккан элементтери бар, балаңыз эмнеге кызыккан жомокторду тапсаңыздар болот. Ошо 76 жомоктун ичинен делечи. Мисалы, балаңызга машина жагат, жомокто машиналар аркылуу бир көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издеңиз дегендей да. Машиналар тууралуу жомокторум жок экен, кош керек экен. Көбүнчө балдар машиналар жакшы көрөт го. Анан жомокторду оюнга айландырыңыздар. Жомокту жөн эле окуп бере бербестен, оюнчуктарды, фигураларды кошуңуз, баягы колдоруңуз менен кыймылдатканды кошуңуз, балаңызды башкы каарман катары киргизиңиз, суроолорду бериңиз. Сен коёндун ордунан болгондо эмне кылмак элең деген сыяктуучу. Тамашалуу элементтерди киргизиңиз, арасынан күлдүрүп коюңуз дегендей да. Балаңызга жаккан нерселерди сиз билесиз да. Анан балага тандоо бериңиздер. Бүгүн кандай жомок угалы балам, кандай жомок сага кызыктуу болот деген суроолорду бериңиз. Бала өз алдынча тандаса, анда жакшы, өзүнө жаккан жомокторду жакшыраак угушат дегендик да. Балага жомокко активдүү катышууга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Ушул жерде сен эмне кылмаксың? Мындай болгондо эмне кылмаксың? Ушул жакшы кылдырбы, туура кылдырбы, туура эмес кылдырбы деген сыяктуу суроолорду бериңиз да. Анан туура убакытты тандаңыздар. Бала чарчап турганда жомок уккусу келбейт. Бала телефон көрүп деле эмоционалдык жактан деле чарчап калышы мүмкүн да. Эс алганда баланын жакшы маанайда болуп турганын тандаңыз. Көбүнчө уйку алдында, оюндан кийин жомокторду сунуштоого болот. Ошондон кийин жомокторду укса жакшы угат да. Анан жомокторду аябай кызыксыз айтып беришиңиздер мүмкүн. Кээ бир апаларчы баланын алдында мындай өзүңүз дагы жомок айтып бергенге кызыкканыңызды көрсөтүшүңүз керек. Же чарчап келип эле эптеп эле бир жомок айтып берип коеюнчу деп өзүңүз ичиңизден чарчап, сизге жакпай турган болсо, бала аны сезет дагы. Балага да жакпайт, укпайм мен дейт да. Сиздин айткыңыз келбей атканын байкашы мүмкүн дегендей да. Бала жомок уккусу келбесе, аны күчтөп мажбурлабаңыз. Жомокту жаман көрүп калат балачы. Убакыт бериңиз, туура учурду күтүңүз. Же балаңыз ойноп атса деле, баланын оюнчуктарына жомок айтып берип аткан болуңуз, же өзүңүзчө эле өз алдыңызча окуп аткан болуңуз. Ушундай. Анан бул жомоктор тарбия берет экен. Сен ушул жомоктор менен тарбияланасың деп да айтып койбоңуздар, ачык элечи. Андай кылып айтканга болбойт. Балдар жомоктор аркылуу тарбияланарын билбеш керек да, мындайча айткандачы. Болгону кызыктуу окуя катары кабыл алыш керек. Мен ушул жомоктор аркылуу тарбиялап жатат экен десе, бала вообще уккусу келбейт. Андайчы. Ошондуктан кээде аябай честный болуп кетебиз го, баардыгын ачык айтыпчы. Суроолоруңуздарды бердиңиздер окшойт, суроолоруңуздарды эсимден чыгам. Бул компьютердик оюндардын тузагы деген жомокту дагы постко эле чыгарганбыз. Инстаграмда эле турат. Алып берип окусаңыздар болот. Өтө сонун. Мектептен сүйлөбөй жатат. Саламатсызбы, менин кызым 3-класс, мектептен сүйлөбөй жатат. Кандай кеңеш бересиз дейт. Мисалы 3-класс болуп калыптыр, 3-жыл барып атат. Мурун сүйлөчү эле, жаңы эле сүйлөбөй калдыбы, же 1-класстан баштап вообще сүйлөбөй келет абы?
Саламатсызбы? Балам 4 жашта, темпераменти холерик, кежирлиги күч, кечке айтканын бербейт дейт. Окуу качып кетти суроо. Холерик балдарга кандай тарбия бериш керек деп атат. 4 жашта болгон болсо, азыр холериктен сырткары кежирлиги да күч алып аткан мезгил. 3-4 жашында бала өз алдынча калыптанып, анын жеке инсандыгы калыптанып, өзүнүн ойлору, өзүнүн каалоолору, көз караштары пайда болгон мезгил. Элестетиңиздер, сиз деле бир нерсенин туура экенин, жол жобосун билип алгандан кийин сөз ал тууралуу талашуулар башталат. Ар ким өзүнүн көз караштарын билдирет дегендейчи. Холерик балдарга өзү негизи тарбиялоо кыйын дегенде кандай? Кыйын мындай ата-энелерге сабырдуулук керек да. Алар өзүнүн чындыгын далилдеп туруп алат да, сиздер менен аябай талашат. Эжекелер менен талашат, тарбиячылар менен талашат. Буларды биз конфликтке жакын, урушчаак балдар деп коебуз. Алар негизи урушайын деле дебейт. Просто өзүнүн бул жагындагы чындыгын далилдегиси келе берет да. Ошон үчүн бул балдарды укканды билишибиз керек. Ошо чындыгын билгенге аракет кылып, суроолорду беришибиз керек. Кээде анан деген суроо эле бизге жардам берет. Көбүнчө балдар чоңоюп келе жатканда булар талаш тартышы күчөйт. Биз авторитет болуп, сый урматка ээ болсок гана бул балдарга мындай өтө көп нервибизди жей албайт дегендей да. Биз авторитет апа, билимдүү апа болушубуз керек. Баланын жанында билбейм дей бербей, мындай өзүңүздүн билимдүү, сөзүңүзгө турат экениңизди, адилеттүүлүү экениңизди билдиришсеңиз, ал бала сизди сыйлаган болсо эле, сый болсо, мындай сиздин тилиңизди албай, тескери кылып, тескерисинче кылбайт да. 13 жаштан кичинесинен туккабак ыжым, жакшы кичинесинен туккабак ыжым, материалды кармалап тандайын такылдатып сурган сөйлөт, эч калтыра албай койдум. Адат болуп калыптыр да. 2 айдан кийин же 3 айдан кийин бошоп калсаңыз жолугайын сиз менен деди Рысбековна. Ооба, жолугуңуздар, келиңиздер, офиске келиңиздер, жолугуңуздар. Эки жашта кызым ата-апаны айтат, башка сөз сүйлөбөйт, бул норма дейт. Ооба. Азыр нормага кирип баштады ушуларчы. Ата-апа деген болсо сүйлөп кетет кызыңыз. Үйдөн көбүрөөк сүйлөшкүлө, мындай кыска сөздөрдү сүйлөшкүлө балдар мененчи. Үйдө азыраак сүйлөшүүлөр болсо, балдардын да тили кечирээк чыгат да. Телефонду эле карматып кое бербейчи, мындай диалогторду жүргүзүңүздөр, суроолоруңуздар көрүнбөйт же суроолор берилбей эле атабы? Төрт 5 жаштагы кызым жомок окуп жатсам, жарымына келгенде уктап ойноп кетет. Кантип ойноп кете берсин? Ойноп кете болсо деле уга берет, алар ойноп атып деле угат балдарчы. Сөз эле биздин анын карап отур деп талап кыла берген болсок, жомок уккандан да тажап кетет да аларчы. Кыймылдабай мени карап отур дей берген болсокчу. 10 жаштагы бала колун тынбай сурап эч калтыра албай атам дейт да. Ошол кичинекейинде келип аракет кылсак жакшыраак, тезирээк жыйынтык болмок да. Бул адат болуп калды да балагачы. Иштеш керек бала мененчи. Колун занят кылышыңыздар керек. Сүрөт тартсын, тырмак жеп жатат дейт, колун соруп атат, энурез, кекештенүүлөр. Ой, башкача болуп калды го. Көп болуп атат да. Бул кол соргон менен тырмак жеген, чачын тиштеген, кыймылдап тургандар. Бул мээлем кала берсин, ойнойм деп да өчүрө албайм. Башкача жүрөкчүлөр чыгып калды го. Бала кичинекей жаңы жакка көчкөнүнүздө же үйдө бир окуя болду, катуу уруш болуп кетти, бала коркуп калды, чочуп калды, ошол убакта өзүн өзү соротуу үчүн, ата-энесинин коргоосун жакшы сезе албагандан пайда болот.
бармактарын сору, өздөрүн өзү алаксытууга кирет, тырмактарын тиштөө, ушулар өзүн өзү алаксытууга кирет да. Балага коопсуздукту сездирип коюшубуз керек. Биз балдарды тарбиялайм деп кайда балдарыбызды коркутуп алып жатабыз да. Бизге ишенгендин ордуна дайыма бизден коркуп бир нерсени туура эмес кылып алса да коркуп турат да. Өткөндө интернетте жүрөт, үйүндө өрт чыгып атат, бала пожарныйга чалып айтат да, үйдө өрт чыкты деп. Сен ата энең билеби дейт, алар уктап атышат, мен аларга айтыштан коркуп атам, алар мени урушат да депчи, көрдүңүздөрбү? Урушат деп атат да. Биз балдардын чындыгын кабыл албайбыз. Чындыкты айтса биз урушуп жиберебиз. Чындыгын кабыл алганда гана балдар жалган сүйлөбөйт. Анан балдарды өтө көп текшерип баштаганда балдарыбыз биз өтө көп текшерип жакшы жакка тарбиялайм деп ойлойбуз да. Бирок сиз балаңызды круглосуточно менен карап жүрө албайсыз, мектепте карай албайсыз, мектепке барат келет, эки жакка жөнөтөсүз. Ошондо баары бир мындай өзүнүн айтканын кылып коюшу мүмкүн, сизге жалган айтып коюшу мүмкүн. Канчалык текшерүү көп болгондо бала ошончолук жалган айтканды үйрөнүп баштайт да. Кыйтырчылыкты үйрөнүп баштайт. Андан көрө ортодо ишенимди пайда кылышыбыз керек бизчи. Ишеним болгондо балдарга ишеним берсеңиздер, кой апам мага ишенет, мен алдабай эле коеюн деп болушунча чындыкты айткан аракет кылат. Биз тыюу салабыз, бакырабыз, балдарды коркутабыз, балдарга коопсуздукту сезип жатат. Андан кийин тарбиялайбыз деп сынды көп айтабыз, тыюуларды көп салып эле кыйкыр бакыр беребиз да. Балдарга түшүнүп бербей жатабыз, туура багыт көрсөтпөй жатабыз. Бул эмне жаман, эмне жакшы, эмне туура эмес экендигин балдардын өзүнүн совестин ойгото албай жатабыз да. Жөн отуруп ура берет, жемпирин тиштей турган болуп калды. 3 жаштагы Заришка дейт. Балдарды кыйнап коюп жатабыз да. 3 жашка келгенде балдар кичине кежирлиги күчөйт. Мына балдардын жаш курагы өзгөчөлүктөрүн билип алсаңыздар, апалар, сиздерге аябай сонун болмок да. Көптөн бери бала тарбиялоо курсун бере элекмин. Жакында бала тарбиялоо курсун да чыгарабыз. Окуп алсаңыздар, сиздерге өтө сонун түшүнүктөрдү берет да. Рыначе кызым 4-6 жашта жомок окуп берсем, кызыгы укпайт, кайра айтып бере албай жатат. Суроо берсем жооп бербейт, кайра окуй бериш керек. Ооба, кайра окуй бериш керек. Таңалап өзүмдүн сөзүм менен дагы айтып берем. Мындай кыйнабай, бала ойной берсин, оюнчугун кармалай берсин, сиз айтып бериңиз, кыска жомокторду кайта айтып берсеңиз болот. Мындай дептир деген сыяктуу мындай. Ооба же жок, оңой суроолорду бериңиз башындачы. Меке 2-класстагы балам сабак окугусу келбейт. Эмне кылсам болот дейт. Кайсы сабакты окугусу келбейт? Именно жазганды окугусу келбей жатабы же тамгаларды окугусу келбей жатабы? Ошону карап көрүңүз. Сабакты караганда эле сизде наалыма же кабагыңызды бүркөө, уруштар болдубу? Баланы сабак карап атканда бир нерсени туура эмес кылып койгондо урушуп койсоңуз, сабак карайбыз дегенде бала дароо эле сиздин урушканыңызды, ошол убактагы урушты эстейт дагы урушабызбы деп сабак карабайм деп баштайт да. Дайыма бир убакытты тандаңыздар. Балдарыңызды сабак карагандачы, күнүгө кечинде 6-да сабак карасаңыздар, ошо 6-га жакын бала уже настрой болуп баштайт да. Бир күн эртең менен, бир күн обедте, бир күн кечинде бала кайсы убакта даяр болгонун билбейт. Күнүгө 1 саатты алыңыздар. 5-класста кызым бар, акыркы күндөрү кол туткак болуп баратат. Андай жок эле, эмнеден болушу мүмкүн, жооп берип коюңузчу дейт. Айжанар, бул кол туткак дегенде бул психологияда клептомания деп айтылат. Клептоманкалар деп коет да. Баягында максаты жок эле, майдан барат нерселерди эле уурдап атабы? Бул эмоция жетишпегенден болот көбүнчө. Ошол уурдап аткан мезгилде бала ушундай шашылыш, эч ким көрбөдү, көрүп калбады, билбей калды, билдирбей алам деп алат дагы. Ой, мен эч кимге көрсөтпөй алып алдым деген мындай шашылуу, уялуу, тынчсыздануу сезимдердин баардыгы бирип калганда бияктан бир адреналинге окшогон бир күчтүү сезим пайда болот да. Ошол сезим жагып калган үчүн гана алар кайта ала берет. Ошондуктан балдар менен ойногула дедим, эмоцияларын чыгарып, каткырып, кубалашып, топ атышып, үйдө бир оюндарды, менде Телеграмда 100 оюнду чогултуп койгонбуз. Ошол 100 оюнду алып деле ичинен оюндарды тандап, болсо интернетте деле толтура оюндар бар негизичи. Бүгүн бул оюнду ойнойм, бүгүн эртең бул оюнду ойнойм деп расписанияга киргизип койсоңуздар, мындай мектепте расписание бар го, бүгүн математика, дене тарбия болот деген сыяктуу эле. Тамактан кийин күнүгө мына оюнду ойнойм, мына жомокту айтып берем,
мындай эмоцияларын чыгарып каткырып, чочуп, кубалашып, жетпей, жетет деген сыяктуу берип койсоңуздар, клептоманиялар ошондон дагы мындай таштайт кол туткактыгынчы. Бир уурулук менен клептоманкалардын ортосунда айырмасы бар да. Клептоманкалар булар болбосун өчүргүчтө өзүндө өчүргүч бар. Башка өчүргүч ала берет, ручка ала бериши мүмкүн, шоколад, акча деле бересиз, акча деле ала бериши мүмкүн. Ал эми уже бул адат болуп калып кетсе, чоңойгондо деле калтыра албай коет да. Азыр кичинекейинде калтырып кеткенге сизде сонун шанс бар. Устаз, алейкум ассалам. 4 жаштагы балам катуураак сүйлөп койсом эле тарына берет. Эмне кылсам болот, айтыңызчы дейт. Катуураак сүйлөбөңүз. Ошондо тарынбай калат дейт. Көбүнчө меланхолик балдар тарынчаак болот. Ошондо катты сүйлөткүсү келбейт. Сынды жаман көрөт, шылдыңдаганды жаман көрүшөт. Булар тарынып калышат. Буларга катты сүйлөбөй, башкача жумшак түрдө жеткизгенге аракет кылыңыздар да. Көңүл бурбай жатам да, Москвада жүрөм, тайнесинин колунда дейт. Ошо да тайнесинин колунда. Андан дагы балдардын терс жүрүм туруму ошо ата-энесинин көңүл бурушун каалайт да. Ата-энесинин жанына келишин, ата-энем мага көбүрөөк көңүл бурушун дегенде дагы терс жүрүм турумда жасай баштайт. Ошо терс жүрүм турумда жасаганда биз баардыгыбыз биригип кызга чалабыз, андай кылбайм, мындай бол деп баардык көңүлдөр ошо бурулуп калганда, деп да жакшы экен. Ушинтип эле мен алардын көңүлүн буруп койсом болот экен деп ойлоп калат. Ошондуктан кыздардын, балдардын жаман жүрүм турумун кылышын күтпөй эле аларга дайыма көңүлүңүздөрдү буруп, убагында мындай ал бала сизге маанилүү, сиз үчүн, сизге керек, ошо үй бүлөдө өзүнүн орду бар экендигин билдирип турушуңуздар керек. Балам 6-класс мени сыйлабагандай туюлат, кээде маанайы жокто кагып силкип жооп берет дейт. Жок, холерик балдар болсо, эгер сайкал темперамент холерик болсо, алардын маанайы жок болсо эле корс балага айланып кетет. Булардын өзүнүн үндөрү бийик болот, анан корс сүйлөп койгондугу үчүн сизге ошондой көрүнө бериши мүмкүн. Холериктер ушундай короңдоп калышат да. 6-класс, тем более переходный возрастка жакындап калыптыр. Кандай болуп короңдоп атат, ошолорду да билиш керек да. Саламатсызбы? 6 жаштагы кызымды башка комнатага бөлө албай атабыз, корком деп эле биз менен жата алат, эжекеси менен жатса да корком дейт. Ошо сизге жомоктор жардамга келет. Жомоктор аркылуу караңгыдан коркконду жок кылсаңыз болот. 6 жаштагы улуз окко кызыкпайт, мал карайм деп эле жүрө берет, малга жакын дейт. Анда ошол малдар тууралуу айтып берсеңиздер болот. Жомок катары эмне үчүн сабак керек. Биз кызыктырууну пайда кылып койсок эле, балдарда кызыгуу пайда болот да. Тапшырманы биз сабактан окугубуз келбейт. Сиздер ошо тапшырманы сен кара, тапшырма карашкан өзүңүздөргө да жакпаган болсо, балдар аны сезип туруп сабакка отургусу келбейт да. Ошо балдарга ыңгайлуу кылып сабак даярдай турган орунду балдарга ыңгайлуу кылып даярдап беришибиз керек. Балдар жакшы көргөн оюнчуктарды коюңуз, балдар жакшы көргөн сүрөттөрдү илиңиз. Ошол орунун сагынып туруш керек да. Балдарды канча жаштан башка комнатага бөлүш керек дейт. Ар ким ар кандай бөлөт. Негизи 5 жаштан бөлүп баштасаңыздар болот. Өзү 3 жаштан эми психологдордун көз карашы деле бөлүнүп кетет да. Мен болсо 3 жаштан кийин, эгер бала өзү даяр болуп калса, 3 жаштан кийин бөлүп баштаса болот. 3 жашта, 4 жашта, 5 жашта бөлгөнгө болот. Бизде 1 саат болуп калыптыр. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер менен коштошоюн. Жомокторду алып берип окуңуздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.